Assalamu alaikum. KG Xabar kanalının көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен алыс жакындан көрүп жаткан туугандар. Биз сиздерге бүгүн Бишкек шаарынан Маевка конушунан сатыла турган үйдү көрсөтөбүз. Туугандар, эгерде сиздер биринчи жолу көрүп аткан болсоңуздар, анда катталуу белгисин басып, коңгуроочон басып коюңуздар. Эгер видео жаккан болсо, лайк басып коюңуздар, бизге колдоо көрсөткөн болосуздар. Сиздер Бишкек шаарынын Махатма Ганди көчөсү менен ылдый түшсөңүздөр, Көлмө конушу, Көлмөдөн ылдый түшсөңүздөр Маевка. Маевкадан эле бир аз өтсөңүздөр, бул жерде светофор көрөсүздөр. Светофордон оң тарапта Ак Босого конушу. Сиздер түз эле ылдый түшө берсеңиздер объездной тарапка. Бул жерде Восточный деген дүкөн келет. Ушул Восточный дүкөн жанындагы мына машина кирип бараткан көчө менен кирсеңиздер, Восточный көчөсү 500 метрдей жүрсөңүздөр, жолдун сол жагында сатылуучу үй. Ориентир туугандар, ошол көчөдө жалгыз чоң жаңгак багы бар экен, дарагы, ошонун жанындагы үй. Мындан ылдый түшсөңүздөр, сиздер объездной көчөсүнө түшүп барасыздар. Анан бери оңго кайрылсаңыздар Дордой, Калыс Ордо, Теңдик, ошол жака барасыздар. Өйдө чыксаңыздар, анда бул жерде Чыңгыз деген дүкөн келет. Ушул Чыңгыз дүкөнүнөн эле маңдайынан Восточныйден солго кайрыласыздар. Мынакей туугандар, сатыла турган үйдүн жанына келип калдым мен. Бул биз турган көчө Восточный көчөсү. Жана көрсөткөн асфальттын бою менен биз дээрлик бир 400-500 метр ичине карап кирдик. Киресиздер дагы сол тарапты карап келе берет экенсиздер. Келсеңиздер, мына 26-чы үйдү көрөсүздөр. Мындан кийинки эле үй 28-чи даректеги үй. Ушул сырты мындай серый түстө боелгон мансард үйдү көрө аласыздар. Дагы бир ориентири туугандар, келгениңиздерде ушул үйдүн жанында мындай чоң көп жылдык жаңгак бар экен. Ушул жаңгактын жанындагы үйгө келе бересиздер, ушул сатууга коюлуп атат. Азыр ээси жанымда, маалымат алганча бир сыйра сиздерге көрсөтөбүз. Жери кенен, ремонту жаңы, сонун үй сатылып атыптыр. Эгерде сиздер издеп жүргөн болсоңуздар, анда ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Кандайсыз эжеке? Жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Бул үйүңүздүн участогу канча сотук? Үйдүн участогу документи боюнча 8 сотук, негизи по факту 9 сотук. 9 сотук, көчөгө чыккан эмеспи үй? Жок, бүт баары как положено. Документтегидей эле. Сиздики ичине карап чоңойгон окшойт анда? Ичинде, ооба. Демек, чек-араңыз бул дарбазадан башталат экен, э? Ушул жерден башталат да сиздики? Ушул жерден башталат, бул жагы ошо жаңгактын түбүнөн. Жаңгак бүткөнгө чейин, э? Демек, үйдү байкап турганыңыздардай эртең менен дагы түштө, кеч дагы күн тие турган жагында экен айнектери. Бул үй канча квадрат чыгат? Үйдүн жалпы жилой? Жалпы 140 квадрат метр. 140 квадрат метр, э? Суу, свет, коммуникациялар боюнча кандай? Природный газ бар, трехфазка свет бар. Свет, суудан проблема жок. Демек, сууңуз кенен, ток 3 фаза, газ бар. Газ бар. Жүрөңүз дечек, анда үйгө кире берели. Мен сиздерге туугандар бир сыйра сыртынан маалыматты алдык. Эми биле турган маалыматтар ошол коммуникациялар болчу. Анан калган буюрса үйдүн аурасы, үйдүн проектиси боюнча биз кирип шашпай тааныштырабыз. Киргениңиздерде оң тарапта ушундай даараткана жайланышкан. Бул жерде бир 3-4 метрлик орундук бар. Машина батпайт, бирок ушул дааратканага дагы кошумча бир кичинекей бир кладовкага орундук бар. Үйдүн абалы ушул туугандар. Фундаментин байкап турганыңыздардай бир 80-90 сантиметр жердин бетине чыгып турат. Бул жерде утепление кандай болгон эжеке? Сырты утеплениясы болгон эмес. Демек, мына ремонтунда кошо мына пластиктерди кошо алмаштырдыңыздарбы? Ооба. Жакшы экен. Мына навести байкап турасыздарбы? Бир 2 машина батчу да, эгерде тапчанда алсаңыздар 3 машина батат экен. Кенен эле жүзүм, мына жүзүмдү да сиздерге жакындатайынчы. Аябай мындай сер түшүм деп коебу эле. Аябай көп мындай түшүм алган жүзүм экен. Бул кандай сорт эжеке? Винни жүзүм. Винни жүзүм. Кара жүзүмбү? Кара жүзүм. Муну демек баягы айнып кеткиче жеш керек бышканда. Андан кийин сок чыгарып алабыз. Бир 100 литрдей сок чыгарып алабыз. Кайнатып, 1 грамм да сахар кошулбайт, натуральный сок чыгарып алабыз. Сахарсыз эле таптуу. Сахарсыз өзүнө эле. Таптаттуу. Аябай сонун. Кааласаңыздар туугандар, бул жерге сиздер навес жаап алсаңыздар болот экен. Бирок мына эменин жүзүмдүн көлөкөсүн көрүп турасыздар. Кире берели анда эжеке, э? Бул үйүңүз канча бөлмө негизи жалпы? Жалпы 5 бөлмө. 5 бөлмө. Биз азыр туугандар үйдү бир сыйра көрсөтүп, андан кийин буюрса сыртка чыгып дагы кошумча курулуштарды көрсөтөбүз. Бул бурон эшиктен киргениңиздерде оң тарапта кийим чечме тамбур. Мындан кийин бул счетчик окшойт, эжеке? Счетчик. Прихожка кенен. Бул бир 2ге 2,20 чыгат.
сол тарабында айнеги бар экен. Бул эми баа түштөн кийинки күн тие турган тарап экен. Биз анда эмесе үйдүн ичине кире берели. Бисмилла деп. Мына. Үйгө киргенде туугандар, байкап турганыңыздардай, бул коридор, сол тарапка кухняга кирип кетет экенсиздер. Анан жанагы мансартка чыгат жер ушул жерде Ушул жерде ход бар. Мен ал жакты бөлмө кылган эмессиздер. жок. Эгерде бөлмө кылып бөлсө ушул жерден чыгат. Ушул жерден Тепкич, Демек бул жерден бери эки оборот менен тепкич менен чыгып кетсеңиздер болот экен. Биз туугандар анда бул оң тараптагы жатакана, зал бөлмөлөрүнө кире берели. Эшиктерин байкап турганыңыздарда мындай апапака эшиктер экен. Ремонтун да байкап турасыздар. Жаңы болгон ремонт. Биз анда эмесе ичине кире берели. Мол оң жактагы бөлмөңүз кандай бөлмө экен? Бул детский. Детский бөлмө. Детский бөлмө. Мынакей. Туугандар, детский бөлмө, жаш балдардын уктоочу бөлмөсү. Сабак кылганга, жатканга ушул жерде эки балага мындай комфорттуу бөлмө экен. Астында погреб бар. Астында погреб бар. Погреб куп-кургак кенен ушул комнатанын полностью асты погреб. Баш тийбейби? Баш тийбейт. Баш тийбейт. Мына негизи ушул илгерки үйлөрдүн бир жагы жагат, баягы ойлонушулуп салынганда баягы погребти дагы үйдүн ичине койгон, баягы кышта эшикке чыгып олтурбай турган болчу. Бул бөлмөлөр туугандар бир 3кө 3.20 3.30 чыгат бул бөлмөлөр. Түндүк тарабында бир айнек бар экен, пластик. Жакшы, биз кийинки бөлмөлөргө өтө берели анда. Тушка өтсөңүздөр, мына аркадан өткөндөн кийин зал экен, коноктор бөлмөсү, мындайча айтканда, караңыздар. Аябай сонун. Түндүк тарабында эки айнек, пластик, жарык, чоң айнектер коюлуптур. Ремонтуна да баа бериңиздерчи. Жанакы азыркы мода болуп аткан мындай серый цветте болуптур ремонту. Көрүп турасыздарбы? Мына үйүңүздү ачып турган мына гүлдөр калабай жекече алып кетип каласызбы? Гүлдөр сүйлөшөбүз да. Сүйлөшөсүз, Полдору мындай эме болгон окшойт. Линойнум, Линойнум мына. Үстүлөрү мында көрүп турганыңыздардай жанакы пенопласт сыяктуу материал менен жабыштырылып, гүлдөп кооздалган экен. Биз эми бул залдын жанындагы бир бөлмөгө киребиз. Бул бөлмөңүз эжеке? Уктоочу, спальня. Ата-энелер уктоочу бөлмө. Мынакей. Демек, буну баягы кыргыз үй же болбосо ата-энелер бөлмөсү деп койсо болот экен. Бул бөлмөнүн узун туурасы 3кө 4 туугандар. Вытяжканы дагы байкап турасыздар. Вытяжка негизи ар бир үйгө керек. Баякы үйдүн көгөргөндөр ушул вытяжка жоктон болот турбайбы? Биз бай илгери анча эме кылбай, вытяжканы койбой эме кылып, азыр эме түшүнүп атабыз да. Жакшы экен. Эшиктерин байкап турасыздарбы? Окшош эшиктер экен. Абойго дагы, үйгө дагы аябай жарашкан. Демек, бул бир жатаканадан чыктык. Бул жакта детский болду. Дагы бир бөлмөгө киребиз. Туугандар, бул бөлмөңүз? Экинчи спальня. Экинчи спальня. Бул деле туугандар, бир 3,5 3 бөлмө. Ремонтторуну байкап турасыздарбы? Мындай роза гүлдөр менен, абойлор менен болгон экен. Эми бул жердеги мисалы кээ бир мебелдер калат, кээ бирлер кетсе керек эжеке. Ошондой. Паровой отоплениеңиз кандай? Отопление бизде аябай жакшы. Газга кошконбуз азыр. Негизи комбинированный. От жакса да болот, токко кошсо да болот. Кышта жылышы жакшыбы же? Аябай жакшы жылыйт. Такыр проблема болуп, майкачан жүрөт балдар. Майкачан жүрөт, Демек, туугандар газ менен боло турган болсо, баягы капкара көмүр болбой, дайым таза, балдарында түнү от жагайында уйкусу бөлүнбөйт экен. Биз кайра коридорго чыгып туруп эле кухонный зонага кирдик. Бул жагы эми ашкана. Бул эжем гүлгө кызыгат экен. Үйдүн ичине да мындай гүлдөрдү өстүрүп коюптур. Бул кухнянын потолокторун байкаңыздар. Ушундай оймо менен, гипсокартон менен жасалган. Интернет киргенби жеке? Интернет бар болчу, мен алдырып салгам жакын. Алдырып таштагансыз? Наоборот. Анан эми үйдүн баасын канча сурап атасыз эже? Шашылып кетип атат да көрүүчүлөрчү. Үйдүн баасын канча сурап атасыз? Канчага бересиз? Анан эмесине алмашуу жолдору барбы? Алмашуу негизи мен квартира алмакмын, 3-комнатныйга. Мен үстүнө кошуп бермейм. Элитный, Боло берет 105, 106. Туугандар, уктуңуздар. 105-106 сериядагы үйлөрдө болсо боло берет экен. Элитка болсо деле болот. Үйдө 45 миң. Өтө жакшы баа коюпсуз го же? Көчө бир киши келип кетти, эметип атат. Арзан сурап атыпсыңар. Арзан эжеке. Өтө жакшы баа сурап атыпсыз. Негизи алыстан көрүп үй алам деп жүргөндөр болсо, өтө сонун үй экен. Биз бул кухнянын жанындагы санузелге дагы отдельный эшик менен кирет экен. Буну да сиздерге көрсөтүп коелу. Сол тарабында, бул жагында душевой, мына.
ванна, аристон. Бұл жағында көріп тұрғаныңыздардай печкамен от жақсаңыздар да болады екен. Ал пар сияқты баяғы жылулықтағын береді екен. Бұл душевойдың жанында дағын бір ешік бар екен. Бұл жерде барыңызға керек болған даратханандағын ечекебіз ушул жерге жайгаштырып коюп тур. Жакшы экен анда. Тугандар, биз эми басын уктук $45,000. Эгерде сиздерде 3 комнат квартира боло турган болсо, эжеке үстүнө акча берип алмашам деп айтты. Башка нерсеге алмакчы жок эжеке, а? Жок. Нак болсо түшүрүп бересиз бираз. Нак болсо түшүрүп берем ага. Биз эми сыртка чыгып, дагы кошумча курулуштарыңызды көрөлү эжеке. Бул жерде мына тапчанды байкап турасыздарбы? Бул тапчандагы бир 10 кишиге ылайыкташкан мындай жүзүмдүн салкынында отура турган жер экен. Туугандар, сиздерге экран артында кандай билбейм, бирок мындай аябай үй жакшы, баягындай көп деле банда бактарак жок, мындай бир тынч, салкын, өтө тынч жер экен. Мынакей үйдүн бул жагы кийин кошулган окшойт, а? Бул жагына кийин кошконбуз. Негизи үй 82-жылы салынган, кызыл кирпичтен салынган. Кызыл кирпич, а? Үйдүн дубалы аябай калың, салкын жайында. Кышында жылуу. Негизи алган киши өкүнбөй турган. Өкүнбөйт, а? Сиздер дагы көп жашадыңыздар бул жерде. 5 жыл жашадык. Өтө жакшы экен. Бул эшигиңизден киргенде эжеке? Бул топкасы. Топка, а? Бул жерден баняга от жагылат, печкага от жакса болот. Биз газга. Биз жанакы душевойдун берки жагында турат экенбиз азыр, а? Банянын аябай ысышы жакшы. Бир эле жанагындай яшик менен эле тим эле сонун ысып чыгат. Кичинекей экен да бул. Ооба. Газовый котел туугандар. Умный газовый котел экен. Бул жагында сапок печка бар экен. Бул ток менен дагы, көмүр менен да иштейт экен. Бул жерде мына бачоктору, түтүн тартыштары бары жакшыбы? Бүт жакшы. Жакшы. Негизи туугандар сатыш себебин айттыш, квартира алмаптын дейт. Эгерде квартираңыздар болсо, квартира сунуштаңыздар. Эгерде сиздер нак акчага ушундай 8 сотук, по факту 9 сотук чыга турган жери менен Бишкектин ичинен үй алам деген болсоңуздар, шаардан, анда ушул үйдү көрүңүздөр. Бул бөлмөңүз кладовка катары. Бирок келечекте дагы бир бош бөлмө, бир производственный бир бөлмө кылып иштетсе болот окшойт. Биз сех иштетчүбүз, самсы чыгарчубуз биз, шаарга тарапчыбыз. Ушул жерде рабочийлер жашап, бышырат эле. Тиги жагында бышырчу. Эми буну алган клиент деле кылса болот экен ошону сен. Швейн цех кылам деп кызыккандар болуп атат. Швейн цех кылсаңыздар деле бул жерге бир 10 машинка жөн эле батат. Жакшы экен. Биз кийинки дагы бөлмөлөрдү көрсөтө берели. Бул бир чоң временка болду. Жанында дагы бир ошондой временка бар экен. Бул дандырыңыз иштейбиби? Дандыр иштейт. Дандыр. Баягы зериккенде бир нан жаба берсе болот экен да буга. Нан жаап турчу. Мына, туугандар, бул дагы бир бош бөлмө экен. Узун турасы бир 3,5 га 3,5 чыгат бунун. Потолок деле бир 2,10-2,20 чыгат. Буну ошол баягы самсы чыгарган цех кылып иштетишкен экен. Эгерде сиздер дагы эгерде кааласаңыздар, ошондой бир бөлмө катары иштетсеңиздер болот экен. Бул үстүнү туугандар, мына көрсөтүп коеюн сиздерге. Бул үстүндө байкап турасыздарбы? Мына кыршанасты сеновал сыяктуу өтө чоң боштондук бар экен. Дагы бир айта турган нерсе, эгерде сиздер бул огород жагына бир сарай кылып туруп кой баксаңыздар же уй баксаңыздар, бул жерде чөп чаар жыйганга да аябай местасы көп экен. Бул огородун байкап турасыздарбы? Бул жагы боштондук, жарымысы эле бош экен огород. Бул жагында мындай көрүп турганыңыздардай малина тегип коюптур эжекебиз. Бул жерде бир кайнолуу эмелер, шабдаллар бар окшойт, бир-эки көчөттөр, Черешня. Алма бар экен, черешня бар экен. Үйдүн арты кошунага тийип калган эмеспи эжеке? Жок, артында да буш. Артында бир көрүп коелу. Мына артында дагы 1 метрдей орун бар экен. Мына үйгө чейин үйдүн нар жагы, ал жагы бир 2 метрдей орундук бар экен. Жакшы экен. Ушул туугандар, биз дээрлик толугу менен көрсөттүк. Сиздерге маалыматын дагы бир кайталап коеюн. Бул жер Маевка конушундагы башталышы же болсо ошол орто башталышынан бир аз өткөндөн кийинки эле жерде жайгашкан. Үй кызыл кирпич менен салынган, жылуу, толук шарты менен. Болгон эле канализация центральный эмес, бирок бул жерде эки септик казылган экен дагы. Ал канализация боюнча проблемасы жок экен. Айта турган сөздөр барбы эжеке дагы? Бизде септик душка өзүнчө, кухняга өзүнчө, ошо 5 жылдан бери толо элек. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, биздин ар жагыбызда 2 канал өткөн, ошол тартып кетет экен, бизде такыр связь жок.
Куп-кургак. Ошо Маевканы көбүнчө сырач деп айтышат экен, бизде сырач жок. Мына туугандар, ээсин өзүнөн уктуңуздар. Көйлүк даже погребти карап көрсөңөр болот. Погреб 1,5 метрлик, бирок куп-кургак турат. 1,5 метр погреб текшерип көрсөңүздөр болот экен. Эми бул эжебиз өзү 5 жыл жашап көргөндүктөн билип туруп айтып атат. Ошондуктан сиздер келип көрүп, эгерде ушул үй жаккан болсо, анда эже менен соодалашып көрсөңүздөр болот. Анан баасында бир жол кайталап кетели. $45,000 кеми бар. Квартираңыздар болсо, 3 комнат болсо, ошого алмашуу жол дагы бар экен. Биз аягына жетип калдык окшойт эжеке. Жыйынтыктай берелиби анда? Туугандар, сиздерге ушул үйдү толугу менен көрсөттүк. Эгерде сиздерге жаккан болсо, экран астындагы номерлерге чалыңыздар. Описанияда дагы, темасынын астында дагы номерлер бар, телефон номерлери. Байланышып көрүңүздөр. Саламатта туруңуздар анда.